Assalamu алейкум команда, баарыңарга салам. Азыр биз 33%ке чыккандын планын түзөбүз, лидер болгонго планда. Биз Эрса компаниясында лидер болушубуз үчүн бизге 201 балл керек болот да. Биз 201 балл чогултканда анан биз лидер болобуз. Биз лидер статусуна кантип план түзсөк болот? Мисалы, мен азыр сиздерге мындай түшүндүрүп кетем. Бул жакта сиз биринчи өзүңүз Эрса компаниясына катталдыңыз. Өзүңүз катталгандан кийин сиз 3000 сомго же болбосо 6000 сомго продукция сатып алып актив болдуңуз. Актив болгондон кийин биз эмне кылышыбыз керек? Биз актив болгондон кийин маркетинг план, компаниянын продукциялары, заказ кетиргенди, адам регистрация кылганды үйрөнүп алышыбыз керек биринчи орунда. Эми бизде иштегендин толтура жолдору бар. Мисалы, сиз өзүңүз катталдыңыз. Катталгандан кийин өзүңүздүн артыңыздан 5 кишини дейли, мисал кылайын. Сиз өзүңүздүн артыңыздан өзүңүзгө окшогон 5 адамды регистрация кылдыңыз. 5 адам сиздин артыңыздан катталды. Эми булар дагы өздөрүнө керектүү продукцияларды сатып алышты компаниядан. Бул интернет-магазин да, бул Эрса компаниясы интернет-магазин. Канча сатууңар көп болгон сайын силердин доходуңар дагы ошончо көп болот. Мисалы 5 адамды уже силер өзүңөрдүн артыңардан каттадыңар. 5 адамга түшүндүрдүңөр, маалымат бердиңер, продукция менен тааныштырдыңар, алар өздөрүнө керектүү продукцияларды алды. Бул жакта продукция сатып алышат да. Биз муну кадимки эле базар системасына салыштырсак болот. Мисалы, базарда деле канча биз, мисалы, сиздин магазиниңиз бар. Ошол магазинде канча товар өтсө, канча товар сатылса, ошончо сиздин доходуңуз көп болот, туурабы? Эми бул 5 адам сиздин бизнес партнеруңуз катары болот. Мисалы, мунун 2 адамы жөн эле өзү үчүн продукция алганы катталды дейли. 3 адамы иштегиси келип атат, бизнес кургусу келип атат сиз менен кошо. Эми ушул 3 адам менен сиз иштеп баштасаңыз болот. Сиздин планыңыз 1 айга 201 балл. Эми ошол 201 баллды 3кө бөлөбүз. 201 баллды 3кө бөлгөндө примерно 80 баллдан 75 баллдан дейли. 75 баллдан мисал катары эле 75 балл, 75. Мына ушундай 3 адам 75 баллдан 3 адамга бөлдүңүз. Ушул үчөөңүздөр биригип, бул адам, сиз ушул 3 адам менен биригип иштейсиз. Бул адамдын 75 баллга жеткенине жардам бересиз, бул адамдын дагы 75 баллга, и мунун дагы 75 баллга жеткенине жардам бересиз. Ошондо сиздики 200 баллдан уже өтүп калат да, 210-220 балл болуп калат. Уже сиз лидер статусуна жетесиз. Ушул жол менен иштесеңиздер болот. Анан булар дагы өздөрүнүн артынан жаңы кишилерди алып келип, жаңы адамдарды жаздырып, булар дагы 75 баллды оңой эле бат эле жасап койсо болот да, 1 айдын ичинде, 30 күндүн ичинде жасап койсо болот. Мисалы, ушул февраль айына план койсоңуздар болот. Мына ушинтип өзүңүздөргө 3 бизнес партнер издеп, ошол партнерлор менен мына ушул планды түзүп, мына ушул план боюнча иштесеңиздер болот.